Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Юридис. Ар бир жарандын укугу мыйзам менен корголот. Эгерде сиздерде түшүнбөгөн юридикалык суроолор пайда болгон болсо, экрандагы WhatsApp номер аркылуу өз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ар бир суроо ээсине эфир аркылуу эфирден сырткары жооп бергенге аракет жасайбыз. Бизге буга чейинки келип түшкөн суроо ээлерине жооп берели. Сузак районунда ачык эле казинолор иштеп жаткандыгы жөнүндө интернетте талкуу болуп жайылып жүрөт. Ал 2019-жылы тартылыптыр. Же жаңы мыйзамдар менен казинолор иштей баштадыбы? Жаңы мыйзам боюнча казинолорду иштетүүгө мыйзам уруксат берилген жок, эч кандай мыйзам кабыл алынган жок. Бул казинолорго тыюу салуу боюнча 2012-жылы мыйзам кабыл алынган, ал мыйзам бүгүнкү күндө күчүндө. Ал эми мыйзамсыз иштетип жаткан. Демек, бүгүнкү күндө сиз айтып жаткан казинолор, ошондой оюн зоок уюштуруучу көмүскө жайлар, булар мыйзамсыз иштеп жатат демек. Алар боюнча эски кылмыш жаза кодекси боюнча дагы, жаңы кылмыш жаза кодекси боюнча дагы кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жаңы кодекс боюнча 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигин ажыратуу көрсөтүлгөн. Албетте, бул боюнча көмүскө баягы казино оюндарын бир эле укук коргоо органдары күрөшпөй, жалпы жарандык коом күрөшсө алсак, мына сиз ошондой жерлерди билген болсоңуз, токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына кайрылсаңыз, сөзсүз түрдө андай жерлер жабылып, демек, ал жерди уюштурган жарандарга карата кылмыш жоопкерчилиги каралат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 212-бирине кумар оюндарын өткөрүүчүн көмүскө жайды уюштуруу же күтүү кумар оюндарын өткөрүү. Кумар оюндарын өткөрүүчү тотализаторлордо, букмердик контораларда жана көмүскө жайды уюштуруу же күтүү, ошого тете оюн жабдууларын пайдалануу менен же болбосо компьютердик, маалыматтык телекоммуникациялык тарамдарды, анын ичинде интернет тарамын пайдалануу менен кумар оюндарын өткөрүү. 6-категориядагы айып салууга же 2-категориядагы айып салуу менен 2-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган ушул эле жоосундар 3-категориядагы айып салуу менен 3-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.